Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү устаздарыбыз, аалымдарыбыз бар учурунда кадырына жетейле дагы илим алып калайлы. Ошолорду кадырлап, урматтап туруп, албетте устаздарды, чыныгы устаздарды тандап алайлы, аны урматтайлы, сыйлайлы, кадырына жетейле. Эми алхамдулилlah, Кыргызстаныбызда бир канча тартипке түшүп калган, бардыгыбызга белгилүү эле урматтуу тууган, Арчебешик бар, Көлмө медресеси бар, Ак Өргө медресеси бар, Восток Бият бар, Карабалта да бар. Кыскасы, Кыргызстанда эмне кылып калдык? Билип эле калдык, каяктан илим алыш керек, кимдерге барыш керек, кандай кылыш керек. Алхамдулилlah. Бирок биздин 1 миллиондой жараныбыз башка чет өлкөдө жүрөт, урматтуу тууган. Аларга мен өзүмдүн насаатымды, билген насаатымды айтат элем, урматтуу тууган. Анткени алар буюрса мына видеодон көрүшөт. Эң көбүбүз мына Россияда жүрөт. Ал жерде Кыргызстандын өзүнүн муфтиси дайындап берген атайын элчибиз бар, урматтуу тууган. Дин өкүлү Сүйүн Ажы бар. Сүйүн Ажы, ал өзү илим алганда Кыргызстандын өзүдөн алган. Кыргызстанда окуган. Биздин эски устаздардын устазы болгон Молда Шакир устазыбызды алган. Мына ошону эч кандай шектенбестен, эч кандай ойлонбостон, ушунун айтканын кылып, ушунун жолунда жүрө турган болсоңуз, албетте бул устаз болгонго татыктуу деп мен өзүм ойлоп, мен өзүм айтат элем. Ооба, башка да устаздар болушу мүмкүн, урматтуу тууган. Менин билгеним мына ушул, менин тааныганым. Керек болса биздин устаздарды ааламга, дүйнөгө тааныткан дал мына ушул Сүйүн Дамылла. Мунун эмгегини баалашыбыз керек. Бул адамды биз тирүү кезинде кадырлап калышыбыз керек. Бир эле учурда караң, муфтини, мени дагы Бек Дамылланы и Абдулазиз Карыны Санкт-Петербургка, андан Москвага, андан Якутияга, андан Бурятияга, анан Иркутскеге апарып, жалпы элим, жерим, менин адамдарым, машул пайгамбарыбыздын үммөтү деп мээнет кылган, бүгүнкү күнү бирден бир мына ушул Дамыллабыз бар. Муну дагы тирүү кезинде кадырлап калбай турган болсок, эртең арман кылабыз. Ошол жактын үрп адатыны билип, ошолор менен мамиле кылып, урматтуу тууган, биздин муфтибизди өз учурунда Чубак Ажыны, ошол эле Абдушүкүр Ажыны не кылып, ошол жерден эң чоң сахнасына алып чыгып, баян бердирген, акыйкатты айттырган, ошону айттырууга шарт түзүп берген бир эле Дамылла, мына ушул Дамылла. Сүйүн Дамылла. Мунун тирүү кезинде кадырга жетип туруп, урматтап кала турган болсоңуз, албетте бул адамда мен ишенем өтө көп нерсе бар. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт го. Ооба, бүгүн ал жашы 45 эле. Бирок ал өтө көп жерди көрдү, өтө көп мамиле кылды, диндин күйүтү болгондугу үчүн, урматтуу тууган, толугу менен биздин элибизге, жерибизге, мамлекетибизге өзгөчө жалпы карапайым адамга күйгөн, чын дилиден мээнет кылган адамдардын бири дал ошол.